азык да жакшы болуш керек. Көбүнчө пайгамбарыбыз мисалы балда Алла Таала айтты фихи шифаун линнас, балды иштетиш керек. Асал балды. Андан кийин тимин мыналардыкы, майлыбы? Кыймыл аракет. Устаздарыбыз айтат эле 3 нерсенин көбүнчө ден соолукка берекеси бар, 3 нерсе. Биринчиси ушу пакталуу нерселерди кийген. Синтетикалардан этияттап, узагыраак болуп эле пакталуу нерселерди. Экинчиси көп басмай, көп кыймыл аракетте болуп. Үчүнчүсү сууга түшүп турмай. Ушулар иншалла Кудай кааласа кылып турсаңыз, албетте дуа кылыңыз, Аллахым шифа берсин. Ажеке, биздин жүрөгүбүз таза. Эң башкысы жолугу намазы жок эле жүрөк таза болсо болду деген эже сиңдилерге айта кетсеңиз. Кандай айтсаң деле өзүнүкүн бербегендерге кандай жеткиребиз? Субханалла. Кээ бир адамдар ушундай бар да. Жүрөк таза болсо эле болду. Ай, сен каяктан билесиң сен жүрөгүң таза эмеспи? Мындай да. Сырткы нерсе бул мөмө, ички жүрөгүңүздүн мөмөсү бул. Анын таасири тиет. Дарактарда эгерде анын тамыры, дарактын өзү ичи күчтүү болсо, каяктан мөмө берсин? Ичи чирик болсо. Демек сырттагы намаз, жолук, бардыгы жакшы иштерди кылган, чын сүйлөгөн, уяттуу болгон, ошол жүрөктүн тазалыгынан болот. Сырттагы канча күнөө болсо, жүрөктүн кирдигинен болот. Ал бул өзүн алдоо да. Өзүн соротуп, өзүн алдап жүрөт да, бизде жүрөк таза. Силер намаз окуй бер, күнөөкөрлөр окуйт да депчи. Астагфирулла. Күнөөкөрлөр окубайт. Мыкты, бактылуу адамдар окуйт намазды. Кошуна менен мен намаз окуйм, мен диндин жолундамын деп катташпай койсо болобу? Жок. Мындай да. Кошунанын акысы бар. Бул ибадат. Кошунага жакшылык кылуу, жакшы мамиледе болуу бул ибадат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринде келет да. Кошуна эгерде капыр болсо, ошондо да биз жакшылык кылганга буйрулганбыз. Анын бир акысы бар экен, кошуналык акысы. Эгерде мусулман болсо, анын 2 акысы бар экен. Кошуналык дагы, мусулман дагы. Эгерде ал тууганыңыз боло турган болсо, анын 3 акысы бар экен. Кошуналык акысы бар. Ислам, мусулмандын акысы бар. Үчүнчү тууганчылык акысы бар. Ошон үчүн мен кошуна менен мамиле кылам, мен намазга түштүм, мен намаздын жолундамын. Кыямат күнү кошунаңыз үчүн жооп бересиз. Ошон үчүн биз кошуналарга жакшылык кыла берели. Жамандык келе турган болсо, сабыр кылайлы. Жакшылык кыла берели, сабыр кылайлы. Тынымсыз иншалла, үзгүлсүз боло бере турган болсо, Кудай кааласа эртеби кеч аларга да Алла Таала товфик берет. Мен 63-кө толдум. Көп убакыттан бери намаз окуйм. Ушу чачым узун, жууп өрүш оор болуп калды. Кичине кыскартсам күнөө болбойбу? Ушуга жооп берип коюңуз. 63. Аллаху акбар. Чач узун болуп азыркындай гусулда кыйналып аткан болсо, кыскартса болот. Бирок аял затынын чачынын эмес, аял затынын кооздугу өзү чач менен да. Анан кээде азыркындай болуп, оорулардын себебинен бул зарурат. Жөн эле кыскартса болот. Көп эмес бирок аны кыскартса азыркындай эркектердин чачтарына окшотуп койгондор дагы бар. Андай болбойт. Анан утурдан пайдаланып дагы айтып бир кайрылып коеюн, туугандар. Мына көп жерде Куран окуган жерге барабыз, өткөндө дагы эскертип айттык эле. Эжелерибиз бар, жеңелерибиз бар, карындаштарыбыз бар, энелерибиз бар. Болбоду дегенде ошо кайгылуу жерге жолукчан келгиле. Кайгылуу жерге жаңылмаш эмес. Ошондой бир Куран окуткан жерге, кайгы бөлүшкөн жерге жолукчан барыш керек болот. Ата мисалы кыскартсаңыз болот. Али Нур деген ысым шариятта туура келеби деп. Hazreti Ali разиаллаху анху Нур деп өзү мындай айткандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын тахажжудда өзгөчө дуалары бар эле. Аллахумма жа'ални нуран. Ошо дуаны үммөт биз да кылабыз. Алла мени нур кыл деп. Макулу, биз инсанбыз. Нур дегени нурлуу кылгын. Менин амалым ушу нурга ылайыктуу болсун. Пайгамбар ушуга чейин айткан. Аллахумма жа'ални фи басари нура, ва фи сам'i нура, ва фи идами нура, ва фи дами нура. Я Алла, мен канымды нур кыл, менин жүрөгүмдү нур кыл, мен этимди нур кыл, мен теримди нур кыл, көзүмдү нур кыл, кулагымды нур кыл, кабырымды нур кыл депчи. Оң жагымдан, сол жагымдан, артымдан, алдымдан баардыгын нур кыл. Акырында ана мен толук эле нур кыл деп. Демек бул жерде нур кылуу боюнча ал маселе эмес.
Албетте нур бул карасаңыз Алла Таала Аллах нуру самавати вал ард. Алла жер асмандын мунаввир нурлоочу. Нур деген Алла Тааланын 99 аттын бири аты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды да нур дейт. Кур'анды дагы нур дейт. Пайгамбарыбыз бул дуасынан айтып атат, мени нур кыл деп дуа кылсаң да болот да. Алла мени нурлантыргын, мени нурлуу кылгын деген сөз. Нурлуу жүзүңөрдөн деп кой. Атак мына өзү ат, андай эле кабахаты жок. Андай эле жаман эмес мындай ат. Акылуу? А бирок кээ бирлердин акыйдасында, что Али разияллаху анху бул адам эмес эле, нурдан жаралган десе, анда болбойт ал. Анда ассаламу алейкум акыйдадан чыгып кете турган болсо. Так. Мен күйөөм менен 4 жыл жашадым. Кудайга шүгүр, 2 кызым бар. Мен туугандарыма колуман келишинче кыйналып турса, жардам берип келем. Бул жагынан жолдошума жакпайт. Кетип калды. Азыр эми мага шарт коюп атат. Мени тандайсың, же бир туугандарыңды тандайсың дейт. Мага азыр эми мага туугандарымдан өткөн байлык жок болуп атат. Муну айтсам жолдошум ажырашам деп атат. Не кылсам болот? Жок. Жолдошуңузга баш ийиңиз. Туугандар менен мамилени мейли үзбөш керек аларга дагы, бирок жолдошуңузга айтканда сиз азыр никедесиз, жолдошко оңуңузга баш ийген милдеттүү болот. Мени танда, тууганды танда дей турган болсо, жолдошуңуз тандайсыз. Шарият боюнча ошондой. Эгер ошого барып кала турган болсоңуз, ажырашпагыла. Албетте, иншалла, жолдошуңузга баш ий турсаңыз, ал деле акырын барып үйүңөрдө диний китептерди окугула. Анан тууганчылык мамилендер бузбайт. Бирок көбүнчө эле мен тууганым деп эле жолдошуңуздун акысын бербей, ал жака кетип үйдү карабай, тегерем жок болбой калат ал. Жолдошуңуздун акысын бериңиз, милдеттүүсүз. Жин киргенде кандай белгилер болот? Молдолорду, мечитти жаман көрүп, бирок Аллахты көп оозуна алса дагы жин киреби дейт. Эми жин киргенде кандай белгилер болот? Адам акылынан тайы баштайт. Сөзү башкача, жүрүшү башкача, өңү башы башкача. Эми акыркы күндө ушундайлар өтө көбөйүп кетти да. Жин менен ооругандарчы. Bunun баардыгы таквасыздыктан туугандар. Аракет кылыш керек. Мынандай жин шайтан болгон жерлерден узак болуп, анан өзгөчө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан дуаларды көбүрөөк окуш керек. Мына ажаткана киргенде сөзсүз Аллахумма инни ауду бика минал хубси вал хабаис деп пайгамбарыбыз өзгөчө көңүл бурган. Демек, жин шайтандар ыплас жерде болот экен да булар жиндерчи. Таштандылар, мусорларда, ажатканаларда. Риваятта келет, ошолордун азыгы дейт, тезектер, сөөктөр. Кээде сөөк жемей мода болуп кетти эле го. Кой жиндердин талашпай эле койгула. Алар болсо, ал пайгамбарыбыз айткан сөөктөр, тезектер жиндердин оокаттары, азыктары булар. Ошондой жаман нерселерде болот буларчы. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, ажаткана кирип атканыңарда пана тереп киргиле. Алладан сактанууну сурап киргиле. Эмне деп? Жиндердин эркектеринен жана жиндердин ургачыларына сактаган. Бисмиллахны айтса, болду. Алардын көзүнө парда болот экен да. Бу дуаны айтса, сактык болот. Түшүндүңбү? Кыздардын медреселерде 5-10 жыл окуганына, илим алганына кандай карайсыз? Дурус нерсеби? Алла ыраазы болсун. Эми кыз балдар эгерде ошол турмушка чыкпай эле жок окуй берем дей турган болсо, туура эмес болуп калат. Турмушка чыга турган учуру келдиби? Турмушка чыгыш керек. Бирок фарза айын илимди алыш керек кыздар. Фарза айын дегени ага өтө зарыл болуп турган акыйда илиминен, адал арам илиминен, 5 убакыт намазы, орозосу, жана турмушка чыкса, анын күйөөсүнүн акысы кандай? Кудай кааласа бала чакалуу болгондо балдардын тарбияты кандай? Тазалык, өзүнүн мисалы оорулуу күндөрүнө байланыштуу, ушул фарза айын нерселерди ал үйрөнүш зарыл. Анан баягы грамматикаларды окуп, магистратура, анан докторантура мен ага жакшы карабайм. Себеби эгерде мүмкүнчүлүгү болсо анда бөлөк, бирок көпчүлүктө андай мүмкүнчүлүк болбойт. Анан турмушка кечигип кетпейсиң да. Апам жалгыз бой, мен болсо күйөөгө тийгем, өзүм иштейм. Апама жардам берсем болобу? Өзүмдүн зарплатамдан берсем болобу? Күйөөмө айтпай эле болот. Апага кызмат кылуу милдет. Ва бил валидайни ихсана. Турмушка чыккандан кийин чыга электе дагы. Ата энеге кызмат кылыш керек, жардам бериш керек.
Тем более зарплата өзүңдүн акың, ал берген, ал сөзсүз ал. Бирок эгерде экөөңөр чогуу тапсаңар, күйөөңөр экөөңөр, же күйөөңөрдүн эле мал мүлкү болсо, анда сурабастан туруп берген болбойт. Өзүңөрдүкү болсо бере бересиңер. Жардам бериш керек.